үмүтү кыздар федерациясы ден соолукта болуу үчүн тазалыкты сакта дейт. Карантинди жеңүү үчүн сабырдуулук менен талаптарды аткарууну эскертет. Анда Аксынын кыздары сүйлөйт, жалпы кыргыз элин үндөйт. Биринчи, сырттан келдиңби? Сырт кийимди чечесиң, сыртка илип киресиң. Экинчи, эшиктин туткасын кармадыңбы? Эсиңе дайым түйүп ал, колуңа антисептик сээп кал. Үчүнчү, сырттан келгенде уюлдук телефонду ал, аны тазалап, аарчып сал. Төртүнчү, азык түлүк түгөнсө гана жакын дүкөнгө барасың. Ал үчүн акча керек, банкоматтан акча аласың. Акчаны темирди кармаганда колуңду антисептик менен жууганды унутпа. Бешинчи, убактылуу конокко барбайбыз. Кафе ресторанда жолукпайбыз. Жаратылышка чыгып, шашлык бышырбайбыз. Шаада болсоң, ваннага кир, колуңду самындап, тез-тез жуу. Айылда болсоң, кумганга сууну куйгунуң, колуңду самындап жуугунуң. Качан жуабыз? Биринчи, сырттан киргенде. Экинчи, тамак ичээрдин алдында. Үчүнчү, бөбөктү эмизээрдин алдында. Төртүнчү, бөбөктүн памперсин алмаштырганда. Бешинчи, үй жаныбарлары менен мамиле кылганда. Алтынчы, дааратканадан келгенде. Кантип жуабыз? Аны төмөнкү видеороликтен көрөбүз. Азыр сиздерге мен колду кантип таза жууш керектигин айтып берем. Адегенде колду нымдап алабыз. Андан соң сууну ашкере коротпоо үчүн кранды сөзсүз токтотуп коебуз. Эми колду самындап алып, ал тууралуу ырдырдайбыз. Алаканды самында, ичинда, сыртында, манжаларды тыкачу, калтырбай биринда. Бармактарды самында, айланта, айланта, тырмактарды унутпа, болсун таптаза. Андан соң колду таза чайкайбыз. Суу колго микробтор тез жабышат. Ошондуктан колду сүлгү менен куп-кургак кылып арчыйбыз. Сууну өчүрөбүз. Мына эми биздин колдор таптаза жана кооп. Баарыбыз үйдө бололу. Балдарга мээрим төгөлү. Карантиндин пайдасы балдарга чектебей көңүл бөлгөнгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошондуктан келгиле, чогуу китеп окуйбуз, чогуу ырдап бийлейбиз, чогуу топту тебебиз, чогуу тамак жасайбыз. Баарыңарга көңүлдүү жана маанилүү күндөрдү өткөрүүнү каалайбыз. Жалпы элдин ден соолугун ойлоп, күнү-түнү кызмат кылып жаткан медицина жана милиция кызматкерлерине жалпы кыргыз элим өздүк гигиенаны сактоо, үйдө болуу менен жардам берип, биргелешкен күч менен бул ооруну жеңүүгө аз калды. Ынтымакка келебиз, тазалыкты билебиз, үйүбүздөн чыкпайбыз, эрежени сактайбыз. Кыргыз эли күчтүү элбиз, коронавирусту жеңебиз. Карантиндин талабын сактоо, коронавирусту ооздуктоо.